Assalamu алейкум, кадырман көрүүчүлөр, Кабарчы 24 каналынын катталуучулары. Сиздер менен бүгүн чогуу Баткен областы Кызылкыя шаарына караштуу Караван айылында сатылуучу үйдү көрөбүз. Эгер бул жактан Ош тараптан келе турган болсоңуздар, ал эми бул тараптан Баткен областына карап кетет. Ал эми бул көчөгө киресиздер. Сатылуучу үй ушул тарапта. Сатылуучу буюмдарыңыздарды фермер KG тиркемесин жүктөп алып, ошол жактан онлайн сатсаңыз болот. Андыктан описанияга кирсеңиздер, ссылка бар, ссылкадан өзүңүздүн телефонуңузга көчүрүп алыңыз. Ушул чоң көчөдөн келгениңиздерде 200 метр жүргөндөн кийин бул жерде мына ушундай чоң канал бар экен. Чоң каналдан өтүп солго кайрыласыздар. Солго кайрылганда мына ушул сиздер көрүп турган айылдын ичинде сатылуучу үй тети жерде көрүнүп турат. Анда эмесе биз баралы жанына сиздер менен толук көрүп чыгабыз. Мына урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге көрсөтүүчү үйдүн жанына да келип калдык. Сиздерге алгач үйдүн айланасын, жалпы канча сот экенин сиздерге толук көрсөтүп айтып кетели. Бул жерден 8 сот. Мына ушул столпаны көрүп турасыздар. Ушул столпадан кеткен кичинекей арык бар экен. Бул алды мына ушул жага. Ал эми жолдон 3 метр ичкериге курулган. Көрүп турасыздар. Ал эми баш жагы бир аз көчөттөрдү эгип койгон. Бак келечекте бак экен, ошол жерге чейин барат экен. Ошол жерден да азыр көрсөтүп өтөйүн. Ал эми бул жактагы границасы мына ошол жерге чейин келет экен. Бул жагы мына көчөттөрдү эгип бак кылып жатат экен. Келечекте эгер сиздер ушул үйдүн ээси болуп кала турган болсоңуздар, бул жерге суу да келет экен. Бул жактан мына ушундай бул жерде сууну да сиздерге көрсөтүп өтөйүн. Балким бизде алыста көргөндөр бардыр. Ошолор үчүн дагы сиздерге толук көрсөтүп өтөйүн. Мына бул жерде тунук аябай жакшы суу келет. Эгер огород кылам дегендер үчүн албетте сөзсүз керек болот. Эми сиздерге үйдүн ичин кирип көрсөтөлү. Толук бөлмөлөрүн көрсөтүп чыгабыз. Сатуучу өзү Россия өлкөсүндө жүргөн үчүн сиздерге биз сатуучу менен байланышып телефон аркылуу сүйлөшкөнүк. Ошол сатуучунун айтуусу боюнча толук маалыматтарды сиздерге айтып беребиз. Андыктан жакшылап көңүл буруп, жакшылап көрүп алыңыздар. Өзүңүздөр көрүп байкаганыңыздардай тегереги жакшыл жерден, өтө сонун түз жерден берилген экен. Көрүп турасыздар айланасы. Мына ушундай. Ал эми келечекте бул жерде, мына жерден дагы чоң жол түшөт экен. Мындан өтүп ушул жерден центр жака карап кетет экен. Ушул жол тети жерде чоң жол бар экен, ошого уланып, андан нары центрге түшүп кете турган жол экен. Бул жер келечекте мына ушундай 4 көчө болуп түшүп калат экен. Үйдүн сиздерге узун туурасын айта турган болсок, узуну 17 метр, ал эми туурасы 7 метр экен. Жалпысы 5 бөлмөлүү үй экен. Анда эмесе ичине кирели. Бул жерден көрүп турасыздар, чоң терезелерге орундук калган. Бул жер кире бериш холл. Атайын мына ушундай формада салынган экен. Фундаменттин ичи баары толтурулган экен. Бул жерге сатуучунун айтуусу боюнча 11 КАМАЗ шагыл түшүргөн экен. Ал эми фундаменттин сиздерге бийиктигин айта кете турган болсок, бул жагынан 1 метр экен. Ал эми бул жагы бир аз ылдый болгон үчүн түздөп уровеньге коюп бир аз көтөргөн экен. Көрүп турасыздар. Кире бериш холдо мына ушундай узунунан кеткен зал экен. Көрүп турасыздар. Сиздерге азыр атайын метрди ала келгенбиз. Метрлеп канча узун туурасы экенин дагы ички бөлмөлөрдө сөзсүз көрсөтөбүз. Киргенде оң жакта чоң бөлмөсү. Чоң бөлмө, коноктошуучу бөлмө. Мына ушундай. Ал эми узун туурасын азыр айтып көрсөтүп кетебиз. Бул жакта күн чыгыштан терезе коюлган. Ал эми жол тараптан 2 терезеге орундуктар коюлган. Сиздерге дагы белгилеп айтып кете турган болсок, баары жаңы сатылып алынган. Баары жаңы. Жыгач такталары бүт баары жаңы, шифр дагы жаңы. Ичи көрүп турасыздар, дубалдар кам тыштан болгон экен. Үстүлөрүнө сейсмопоястарды куюп, аябай бекем жана тыкан курулган үйлөрдүн бири экен деп сиздерге толук кандуу айта алабыз. Бийиктигин дагы сиздерге метрге өлчөп көрсөтөбүз албетте. Сейсмопоястын үстүнөн коюп тарттык. Ылдыйга көрсөт койчу.
мындай 2,90 экен. Көрдүңүздөр, мен ойлоймун бул жер стандартка талапка жооп бере тургандай эле бийиктик болуптур. Ал эми сиздерге узун туурасын айта турган болсок, бул жерге биз азыр тартып жазып койдук. Узуну 6,20, ал эми туурасы 3,60 экен. Мына ушундай чоң бөлмөсү. Кийинки бөлмөсү мына ушундай сатуучунун айтуусу боюнча жатуучу бөлмө, спальный бөлмө деп айтып кетти. Бул жака бир терезе коюлган экен, күнбатыш тарапта. Ал эми сиздерге узунун айта турган болсок, узуну 4,10 экен. Ал эми туурасы 3,60. Бул биринчи бөлмөсү болду. Андан кийинки бөлмөгө киребиз. Үчүнчү бөлмө. Үчүнчү бөлмөсү дагы спальный бөлмө деп айтылды, же болбосо олтуруучу бөлмө десек дагы болот. Бул жерде кухня кылып койсо дагы болот экен. Ортодогу бөлмө. Бул жерге атайын мындай печканын орду калтырылган экен. Бир терезе күнбатыш жакта. Бунун узун туурасы 3,20, ал эми узуну 3,60. Андан кийинки бөлмөгө ушул жерден эле өтө турган болсок, бул бөлмө дагы жатуучу спальный бөлмө деп айтып кетти. Эми келечекте өзүңүздөр кандай бөлмө кылат экен, аны өзүңүздөр дагы карайсыздар. Түштүк тарабында мына ушундай бир терезеге орундук калтырылган. Ал эми узун туурасын айта турган болсок, узуну 4 метр экен. Ал эми туурасы 3,60. Мына ушундай көрдүңүздөр, бул жактардагы баары сейсмопоездар куюлган, аябай сонун, тыкан деп айтсак да болот. Азыр бул кире бериш залдын биз узунун өлчөп жатабыз. Бул кышка чейин азыр 9 метр болду, бул жагы 3,20. 12,20 экен узуну. Ал эми туурасы 2,20 экен. Мына ушундай урматтуу көрүүчү. Албетте сиздерге баарыңыздарга баасы кызык болуп жатат болуш керек. Баасын албетте товардын баары эле билет болуш керек. Базарга барып көрүп, андан кийин баасын сурап билебиз. Ушул сиздерге аралыкта басып айтып кетебиз, маалымат катары айтабыз. Бул жерге жакын мектеп жана бала бакчалар жаңы курулуп жатат экен. Орундуктар берилген, жерлери бөлүнгөн. Буюрса жакында мектеп жана бала бакчалар дагы, мечиттер дагы курулат деген үмүттөбүз. Сиздер менен чогуу үйдүн баарын көрүп чыктык. 5 бөлмөлүү экен. Узун туурасын баарын айтып, сиздерге толук эле жеткиргендей болдук. Жана ошондой эле биздин Instagram жана Telegram баракчаларыбыз иштеп жатат. Ошол жактардан дагы өзүңүздөргө керектүү маалыматтарды алсаңыздар болот. Кабарчы 24 каналы. Жана сиздерде сатылуучу кыймылсыз мүлк автоунаа же болбосо жылкы мал мүлктөрүңүздөр болсо, биздин экрандагы номерлерге чалып байланышсаңыздар, сиздер үчүн Кабарчы 24 каналы ар дайым кызматта. Ал эми сиздерге бул үйдүн баасын айта турган болсок, баасы 2 миллион деп айтылыш баасы болуп жатат экен. Албетте айтылган баага сатылбайт. Келесиздер же болбосо номерлерге чалып байланышып, баасын келишип алсаңыздар болот. Ушул эле айылда, ушул эле жердин жашоочулары сурап жатат экен, 1,5 миллионго берилбей жатат экен. Андыктан сиздерге жаккан болсо, баасына келишип, бир аз акча кошуп алсаңыздар болот. Жана ошондой эле сиздерге айтып кете турган болсок, бул жерге электр жарыктары дагы бүт баары келген экен. Көрүп турасыздар. Сиздерге дагы басып айтып кетели, маалымат катары сатуучубуз Россия өлкөсүндө болгондуктан WhatsApp номерден байланышсаңыздар болот. Эгер Кыргызстандан байланыша турган болсоңуздар, эгер келип көрөм деген болсоңуздар, Кыргызстан номерин сатуучудан алып келип көрсөңүздөр болот. Сиздерге ошол WhatsApp номерден байланышып, бардык маалыматты дагы сиздерге жеткирилбей калган маалыматтарды алсаңыздар болот. Өтө сонун жакшы жерде экен, андыктан келиңиздер. Сиздерге дагы маалымат кылып айтып кетели. Бул жерде жакында таза суу дагы келет экен, кранттын суусу. Ал дагы бүт баары бүтүп калган экен. Буюрса жакында келип калат экен. Мен ойлоймун, бул жерге мына ушундай жаңы түшүп жаткан үйлөр берилгенине менимче бир 4-5 жыл болуп калган. Андыктан сиздер дагы келиңиздер, ушул жерге өзүңүздөрдүн жашооңуздарды улантып, жакшы жашоо
кылыңыздар деген үмүттөбүз. Видео жакса лайкты басыңыздар, сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болот. Жана ошондой эле өзүңүздөрдө WhatsApp группаларга мына ошол үйдү сатыла турганын бөлүшүп койсоңуздар болот. Албетте сиздердин да жардамыңыздар тиет деген үмүттөбүз. Ушундан чыгып сол жака кайрылсаңыздар, жол бүткөндө центрге бара турган болсоңуздар, центрге эгер жөө бара турган болсоңуздар 10 мүнөт экен. Ал эми автобуна менен 5 мүнөттө барып калат экенсиздер. Ал жерде техникум училища дагы жайгашкан экен, орус мектептери дагы жайгашкан экен. Бүт бары ошол центрде мечит, мал базар дагы бүт бары жакын экен. Андыктан келиңиздер. Мына ушул үй сиздерге жаккан болсо колдон чыгарбай алыңыздар. Жана биздин ар бир инсандарга ушундай үйлөрдөн насип этсин, буйрусун. Биз менен ар дайым чогуу болуңуздар. Кийинки чыгарылыштарда жолугушканча аман туруңуздар деп сиздер менен коштошобуз.